Саламатсыздарбы? Эфирибиздин биринчи бөлүгүндө Талас облусунун Манас районундагы дыйкандардын көйгөйүн сиздерге чагылдырып бергенбиз. Анда дыйкандар сууга суу тартыш болуп жатканын, суу башында туруп эгин талаалар сугарылбай күйүп кетип жаткандыгын айтышкан. Бул көйгөйдүн жөнүн билүү үчүн бүтүндөй Манас районунун дыйкандарын сууга суу менен камсыз кылган Киров суу сактагычынын жетекчилигине кайрылдык. Саламатсызбы, Шыгай мырза? Биз азыр эле мынакей райондун дыйкандарынан интервью алып маалымат алып келатабыз. Дыйкандар абдан армандарын айтышты. Суу жок, суунун башында туруп депчи. Анан сиз бул Киров суу сактагыч деп айтылабы? Киров суу сактагычынын жетекчиси экенсиз. Азыркы убакта канча куб суу бөлүнүп атат Манас районуна жана Казакстан коңшу өлкөбүзгө? Бүгүнкү күндө Манас районунун заявкасы 14 куб алынып атат биздин райондон. Казакстан 45. Ошо менен жалпы 59 куб суу кетип атат. Бул жактан бөлүп чыгарып атасыздар. 14 куб заявканы сиздерге ким берет? Манас райондук оосу берет. Манас райондук оосу. Азыркы эле бир ошо дыйкан байкелер айтып атат, 14 куб эмес, бизге 25 куб суу керек болчу негизи деп. Анан кийин эми бул жактан 14 эле куб суу алып атса кандай болуп калат? Заявканын негизинде берип атабыз, заявка бизге берилет. Сиздерге айырмасы жок, канча куб суу бергиле деп оостон, райондон келсе, силер ошол сууну агызып бересиздер, э? Бу жерде график түзүлөт да, суунун көлөмүнө жараша ошонун негизинде суу берилет. Анан тышкары АОПлар ооско заявка берет, оостон бияка заявка келет. Сиздерге кандай заявка келсе ошол сууну агызып бересиңер да? Ошол суу менен берет. Аны область чечет да. Эч кандай көбөйтүп азайта албайсыз бул жерден? Жок, биз өз алдыбызча сууну бере албайбыз. Оостон, областан келет заявка ошол. Быйылкы жылы ушул суу сактагычка суунун көлөмү канча чогулду? Мындай жылдагыдай элеби же азбы, көппү суунун көлөмү? Как раз азыр учурдан пайдаланып мен айта кетейин. Быйылкы суунун топтолушу боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу суу аз чогулду. Анткени себеби былтыр конустун затторду ремонт кылганбыз. Ошол себептен суу кечирээк топтолуп калды да. Андан тышкары эң суунун келиши боюнча 2014-жылы суу аз болгон. Быйылкы жылы суу адан аз келип атат. Суунун келиши жок да, поступление жок. Албетте, суу сактагычка райондук суу башкармалыгынан кандай өлчөмдөгү сууну кое берүү талабы коюлса, ошол өлчөмдү гана бөлүп чыгара алат. Анын себебинен суу тартыш көйгөйүн кантип жөнгө салуу жолу бар деген суроо менен райондук суу башкармалыгына барып, жетекчилигине жолуга албай кайттык. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз азыр Манас району суу чарба башкармалыгына келдик. Бул жактан эми жетекчисине жолугуп, жанагатан бери дыйкандар айтып аткан маселени, көйгөй тууралуу суроолорубузга жооп алалы деп аракет кылалы. Сиз билет экенсиз. Суу чарба башкармалыгы ушундай 2 кабаттан турган имарат экен. Тартып койчу. Могу жерде желе басып турганын көрүңүздөр эми. 2 кабаттан турган имарат, бир райондун суу боюнча көйгөйүн чече турган жер, анан ушинтип мынакей эшиктерин үстүлөрүнө чейин желе басып турат. Анан кийин эми өзүнүн имаратында бир желени алып кое албагандан кийин бир райондун суу маселесин бул жетекчи чечеби, чечпейби, эми буну эми көрүүчүлөр өздөрү талдап алат чыгар. Саламатсызбы? Жетекчи барбы? Талас шаарынабы? Талас шаарына кетти ошондо. Эмне маселе боюнча кетти? ГАИге? Ал жактан эмне ошондо облус чогулат турбу, Облус боюнча атайын ушу суу чарба башкармалыгы боюнча, чейин. Аты жөнү ким жетекчиликтин? Биз азыр телефон чалып көрөлүк анда. Бирок ошол эле учурда жумуш ордунда болбогон жетекчи суу сураган дыйкандарга телефон чалып, суунун өлчөмүн көтөрүп жаткандыгын билдирди. 15ке көтөрүп койсузго. Жок. Рейканы мен казан көтөрүп чалбадым мына бир 15 мурунчу. Азыр койгонун бизге эмне көрө? Буга чейин болгон эмес да. Буга чейин 85 болуп чыгат. Бая күнү 60ка түшүрүп койгонуңуз эмне эле анда? Ал эмне эле?
Баян 60-ка түшүрүп койгондо канча эле? 2 куб таштап койгондо эмне болду эле? 3 айылга. Мына Жыралбек ака, азыр мына казыр биз азыр уксаңыз жыл Каза азыр 90 болду. Байсы 43 болду. Ушул нормально ушу. Анда сага өзүм кечте жолуганмын. Кечте барып чалып жолуганмын. жок, эми карасаңыз, азыр бизде кеңеште суу жок. Кечте жолуганмын. Азыр суу кошулду. Азыр электриктен бришет бар, экенчи бар көрүш. Кеңеште суу жок дейм, кеңеште суу жок. Суунун башында жайгашкан бул райондо суу тартыштыгы канча жылдан бери жаралып келет. Манас райондук мамлекеттик администрация башчылыгы тарабынан кандай чаралар көрүлүп жатканын билүү үчүн райондук администрацияга келдик. Район акими аймакта чындап суу тартыштыгы бар экенин моюндап, атүгүл суу боюнча эки өлкөнүн ортосундагы келишимди кайра карап чыгуу маселесин айтып, Талас облустук өкүлчүлүккө дагы кайрылганын билдирди. Досмамбет Аматович, саламатсызбы? Биз атайын ушул дыйкандардын көйгөйү боюнча Талас облусуна Манас районуна келдик элек. Сиз бул жерде ошо аким кызматында экенсиз. Анан бул жерде ушул жарылып аткан көйгөйлөр тууралуу суроолор бар эле. Ушул Казакстанга агып чыгып аткан суу ошол эле учурдамды кей биздин дыйкан байкелер айтып атат. Бизге суу жетпей атса, Казакстанга суу кетип атат деген түшүнбөстүктөр болуп атат. Ошол тууралуу сиз айтып берип коесузбу? Bizde Kırgızistan'da bir platinaların çoğu olup bizde Kirov su saqtagıcı eseptilir. Kirov su saqtagıcının suusu bu bizden Kırgızistan'daki Manas rayonu dağı koşunça şu Kazakistan'a da sular getirildi. Bugünkü günde su tartıştığı var, çok emas var. Bunun birinci mındayça ayтканда kurvakçılık болуп атат. Жылдага караганда быйылкы жылы суу топтому аз болду. 10 жылдык показательдерди алып көрдүк топтоосун. Эң аз суу показатели 2014 жылы болгон экен. 2014 жылдан бери быйылкы жылды салыштырып көрсөк, 2014 жылга караганда быйылкы жылда bir 30 миллион куб суу аз топтолуп атат. Бирок 2014 жылкы расчетторду алып келсек, ал суу жеткен экен жайкы сезонда. Быйылкы жылы ал жетиши кыйыныраак болуп атат. Себеби 2014 жылкы бизде посевной площадь азыраак болгон экен, багында эккен, дыйкандар азыраак иштеткен экен. Бизде жылдан жылга дыйкандар көбүрөөк иштетип, Андан тышкары мына климат жагы дагы бар да, күндүн ысыктыгы, жаанчылыгы. Ал дагы болуп атат. Анан эми Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы келишим 83-жылы келишим түзүлгөн экен Союз учурунда. Андан кийин 90-жылдарда бир түзүлгөн экен. Ошол келишим негизинде биз бир кандайдыр бир көлөмдөрдү ошо келишимдин эл аралык келишим негизинде Казакстанга берилет экен. Жакын арада Казакстандан атайын багындай өкүлдөр келип кайрылуу жасап кетишти. Былтыркы жылга караганда быйылкы жылы сууну аз берип атасыңар. Эмне себептен деп. Келип биздин районду да карап, суунун көлөмүн карап, анан ошондой бир кайрылууларын айтып кетти. Бирок былтыркыга караганда быйыл Казакстанга суу аз кетип атат. Анан бизде бул Киров суу сактагычындагы сууну бул областтык суу чарба башкармалыгы тарабынан дагы баягы келишим аткарылышы айыл чарба министрлиги менен биргеликте жыл башында түзүлгөн баягы график негизинде келишим коет дагы ошонун негизинде берилет. Мен эми как район жетекчиси катары дайыма мына элдер менен, дыйкандар менен жолугушуп, сүйлөшүп турганда бул маселени жогорку жакка коюп келатам. Бир суроо берейин дедим да. Биз баягы лимит деп айтабыз го жылына. Силердин лимитиңер мындай. Сиз азыр өзүңүз жакшы нерсе айттыңыз да. Бул лимит баягы пассивный площадь, мурун сиз айткандай Союздун убагында 100 гектар, 50 гектар бир массивден болчу да. Ошон үчүн 100 гектарга 10 күн суу берсең, ал чыгып кетет, туурабы? Көп суу менен. Азыр пойлоголор 100 гектарда минимум 50 киши отурат. Жанагы таблицаны түзгөндө биз ошо ооз менен ошондой эмете албай жаттык да, биздин эмени көтөрүш керек болуп атыр да. Бизде арык көбөйүп кетти, культура көбөйүп кетти. Халемпир жакшы баа болгондо элдин баары халемпир айдайт. Халемпир билесиз канча көп суу ичет экен. Кызылча жакшы болсо кызылча эметет. Ошонун баарын ооз почему-то Союздан келаткан договор менен
Союздагы таблица менен жумуш алып барып отур да, мисалы Кызыл Чаган Нонча суу суткасына 50 литр положено, мисалы да, болду ошодон көтөрбөйт да, азыркы заман менен эметпейт. Анткени сиздер основной руководящий должностьтарда жаңы муундун малдары жок. Союздун кишилери да, Союздун программасы менен жүрөт да. И ошол Союздун таблицалары, Союздун договору депчи биз качан алдыга кадам таштап кичине өзгөргөнгө аракет кылабыз. Ошону сурайын дедим эле, жетекчи катары. Үмүт барбы, оңолобузбу, оңолбойбузбу негизи? Албетте үмүт бар да, үмүтсүз жашоо болбойт да. Үмүт бар үчүн бир эметебиз да. Бардык маселени бир моментте чечилип кетсе, аябай жакшы болот да. Эми оор, айыл чарба боюнча маселе оор. Өзүңүз билесиз. Сиз азыр кайсы кызматтасыз азыр? Мен азыр данный момент мурапмын. Мурапсыз да. Ошо мурап катары каналда суу келип атат да, мына журналисттин көзүнчө айттым, мына. Суу келип атат да. Келип атканда мындай болду да. Канча куб суу бөлүнүп атат ошол районго азыр? 14 куб. 14 жана бизге ошо ким мурап болуп иштеген да байкелер айтып кетти, негизи район боюнча 25 куб суу талап кылынат депчи. Ошондо 14 эле куб суу барып атса анда тартыш болот ошончо суу. Суу мындай да, элдер баягы сугат маселеси боюнча келчи берет. Заявка берет, өз процедурасы ошондой. Элдер заявка берет, ошо мураптар эле берет экен ошондо. Мураптарга берет, келет. Мураптарга берет, мураптар АОПга берет, эми спаларга. Спалар ООСтун жетекчисине баягындай заявка бердирип турган, ошого карата алар областтык чарбага заявканы жөнөтөт. Анан ошонун негизинде суу бөлүштүрүлөт. Ошол Бирок бизде бүгүнкү күндө баягы каналдарыбыз баягындай кандай десем, бетондолгон эмес. Эми ал түшүнүктүү. Ошон үчүн суу потеря бар. Анан потеря болуп атканда сууну жакшы жеткириш үчүн биз ошол потерясын кошуп беребиз. дагы бир суроо да. Мисалы биз келип эле Жок, ошол потеря кошулуп берип атат да силерге. Потеря кошулуп бергенде каналга батпайт да. Ал потеряңыз батпайт. Ал по факту ошол эле сууну алып атып бизчи. Сиз мисалы азыр бизде потребность 3 АОПгачы 4,5 куб да. Мисалы да, грубо алайык 4,5 куб. 4,5 кубтан ашык канал көтөрбөйт. Потерясы, сатерясы бар ичинде. Ошол барат 1 куб суу алсак, мисалы биз 400 литр Пушкин артындагы арыкта калат. Не бетонированный. Талпалдар өскөт экен. Жок, мен айткан туура да, арык бетон болбогондуктан потеря болуп атат. Потребность поляга, потребность 1 куб суу. Каналдын башына келсе 1 куб суу мындай эме создаваться, проблема создаваться этпейт. А биз башынан 1 куб суу алабыз. Анткени головной, жанагы көрдүңүзбү кетип аткан. Ошого 4,5 кубтан ашык суу батпайт. Биздин сууну лимитти көтөрүп бер, таблицаны өзгөрткүлө десек, аны да өзгөртө албайт. Анан Аким аге, биз ушака да келсек, ООСко да келсекчи, неге биздин укукту, дыйкандардын укугун эч ким коргойт? Жалаң эле Казакстанды айтасыздар, Казакстандарга суу жетпей жатыр, Казакстанга потеря болуп атыр. Неге барыңыздар бир эле жатталгандай айтасыздар? Неге ушул жерде турган дыйкандар күнүгө ыйлап астыңыздарга ызылдап келсе да, ноль внимания, бара бергиле. Всё. 2 күн суу келет. Өткөндө сески сотко келдиңиз, арыкка батпай жатыр дедиңиз, сууну туурабы? Ашып атып. Сиз кеттиңиз, эртеси күнү суу түштү. Эртеси суу түштү. Андан кийин аныз аз келгенсип 50% бизди кыскартып алды сууну. Азыр бул эми мындай алганда мен билбейм, атайын саботаж кылып атасыздарбы, поливной работаларды эметип талкалаш үчүн биз дыйкандар күйдүрүп, будай убагында суу ичпей калса, азыр ишенбесеңиз, биз жакка келсеңиз, лично мен өзүм ишке апарып тартып келдик ал жерде. Көргөзөм. Мына будай. Жаткага элине үйлүнбөй. Бая күнү Озалда департамент немес аңкылдап отур өзүнчө эле. Мен алып келип атпайм бурук. 60 сомдон алып келген урук кредитке берген мага не кереги бар, мен мындай будайдан урожай албасам аке. Сиз мени да түшүрүңүз, мен 5 балам бар. Мен 5 балам багышым керекпи? Же ортодо үй жерден суу менен жүрө беремби? Аны 60 сомдук урукту алып кредит төлөймүнбү? Биздин үнүбүз кимге жеткизейик биз үнүбүздү? Биздин көйгөйүбүздү ким чечет? Проект берип атабыз. Былтыркы жылы 20 миллион сомдук каналдарды, сиз айткан каналдарды чоңойтуу боюнча проект бергенбиз. Бирок акча каражаты бөлүнбөй калды. Быйылкы жылы 14 миллионго проект жазып бердик. Бирок ал дагы акча каражаты жоктугунан каналдарды бетондоо, реабилитация бетондоо, проблемаларыбыз көп да, каналдар эски.
Көп жылдан бери баягы ремонт болбой калган проблема бар. Мен буларга мисалы туура эмес айтып атат же мындай айтып атат дегенден алысмын. Себеби мен булар менен кошо эле көрүп отурбайм. Эмнеси бар? Жашыра турган. Кыскасы бул байкелердин айткан баары чындык. Көйгөйлөрдүн баардыгы чындык. Көйгөй бар. Көп жылдан берки көйгөй. Келгениңизге канча болду бул жака кызматка? 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жылдан бери кандай бир көйгөй чечилди деп айта аласызбы? Дыйкан катары, Мурат катары суу жагынан бир көйгөй чечилген. Бул аке жаңы жумушка, сиз жаңы жумушка келгенде капкан суусу түгөндө эле, как раз 2021 беле капкандын суусун түгөп салып булар бизди чакырып суу түгөнүп калды. Сууну жабайык деди. Эртең сууну жаппасак, жер суу бере албай каласыңар деди. А бизде поляда эген күйүп атыр. Бул байкебиздин айткан чындыкпы эми 2 жылдан бери эч бир жыйынтык жок суу тарабынан деген? Жок, бар жыйынтык. Мисалы айтыңызчы, Мисалы сууну бердирип атабыз. Жок, суу бердиргенден тышкары эми агып аткан сууну айла жок, милдеттүү түрдө бердиресиңер. Каналдар ремонт болуп өтүп атат. Определенный бизде баягы каналдар узун да. Ошо ремонт ошолордун бардыгына бул канчадай каражат кетти. Бир эле М1. М1 каналын ремонттоп, биякта баягы силер кеткен Кыдырал каналындагы баягы көтөрүп эмеден кетип атат. Ошончо сиз билбейсиз да, ал жакта ремонт болуп аткан, бияка ремонт болуп аткан. Анан мындай көйгөй бар экен, жана Казакстанга агып чыккан суудан кайсы айылдар дедиңер, жана тосмо деп тозобуз дедиңер го. Кайра айыл өкмөтү ичет, Покров аяктан Учкоргон айыл өкмөтү ичет да. Учкоргон айыл өкмөтү ошол жерди билесиз да? Ал жанагынча жердин баарын элдер айтып атышат, мынакей биз барып тозуп, бакчы кытып келип, бакты алып келип коюп, тозуп атабыз, анан суу көп акканда кайра жүрүп кетип атат, жылында бир 2 жолу тозобуз дедиңиздерби? Эрте жаста күзүндө Ошол Казактан жака ачылганда жабылган. акимчилик жактан, мамлекет тарабынан бир бийлик тарабынан жардам болду беле? Акимчилик жакка келип айтсаң, Оостун начальнигин чакырат, Оостун начальник хоп ака дейт. Бул өзүңүз сүйлөшүп көрдүң. Үйүңдө кудук туру, аким аке, үйүңүздө кудук туру да, 2 челек бир күндө 2 челек суу ичесиң. Машинаңды жуа албайсың, балың суара албайсың. Не деген шермендечилик, не деген мамлекет бул? Өзүн граждандарын коргой албаган. Мына минуска түшүп отурак. Будайыбыз, арпабыз, бедебизди курут жепчи. Налогко келгенде айыл өкмөт көрсөң справка бербейт. Налогуң төлө. Любой конторага кирип бир кагаз бүтүр акча төлөмөйчү чыкпайсың. Бияка келген бензин бар. Туурабы аке? Туурабы? Бүт эле акча да. Кыймылдаш керек да. Бала чакаң багышың керек, мектепке дайындашың керек, мугалимге бирдеке бериш керек. Анын баарын биз каяктан табабыз? Озуктан таппайбыз да. Ушу поля менен оокат кылып атык да, биз дыйканбыз. Бизге өкмөт кабинеттерге отургузуп акча төлөп аткан жок, жумуш таап берип аткан жок. Убагында менде тыйын тартыштык болду. Мен окуя албай калдым эч жерге. Мисалы да, мендейлер канча карапайымдар. Бала чакасын бага албай 1 гектар ошо 1 гектарды карап отурдам. Мондай болбогон 1 гектарда ошого суу ала албайт. Полалы күйүп атса, кышында мени жейт да. Сизге үнү жетпейт. Ал мен чалып тилдейт. Менен спрос кылат. А мен айтам, ойнактан суу бербей жатыр. Мен эмне кыла алам? Мен да кошсам мен ыйлагым келет. А эмне кыла алам мен? Эмне кыла алам? Районго керектүү бая заявка берген, сууңарды толук берип атабыз. Заявканы көтөрбөй жатса. Заявка бергендердин бардыгы толугу кетип атат. Көтөрбөй жатпайбы заявка? Анын ашыкча баягы патеряңарды кошуп берип атабыз. Эми алып аткан сууну алдык деп айтты, анан кийин мына журналист келди деп эле туруп алганда бул жерде мындай кылып айтармыз. Алганда жөнү болуш керек да бирдекени дагы, туурабы? Азыр бүгүнкү күнү маселе курчу эле. Бүгүнкү күнү суу бар. Маселе эми курчушу мүмкүн. Мына 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, эгер ушундай засуха болуп атса. Негизи сиз бул жакка аким болуп келгенден бери эле эми көйгөйдү көрүп атасыз да. Көрөбүз. Ошо суунун башында туруп, анан дагы суу жетпей аткан бул эми кандай болуп калат. Анан мындай келишим бар экенин билесиз, мына көрбөсөңүз дагы билесиз. Анан бул райондун жетекчилиги катары жогору жактагыларга ушул келишимди кайра карап чыккыла деген мындай кайрылуу жолдодуңуз беле? Болгон. жооп келдиби? Качан кайрылдыңыз эле? Былтыр кайрылган, быйыл кайрылып атат. Былтыр ушундай тартышуу убакта, көйгөй бар экен бул жерде деп. Эми мына ачыгын былтыртан бери жооп берген жокпу анан? Жок. Именно кимге кайрылдыңыз? Областка. Областка кайрылдыңызбы? Ким? Өкүлчүлүккө? Өкүлчүлүккө. Былтыр болсо белки айыл чарба министрине кайрылганбыз, баягында айтып деп жолугушууда айтабыз. Ошо. Бирок бул атыңар ким эле?
Урматтын сөзүндө дагы бир маселе бар да. Келишим эскирди да. Ошол баягы келишим эскирди. Азыр келишимди бир мындай өзгөртүш керек. Ошо негизи өзгөртүш керек. Өзгөртүш керек. Көйгөй жерде көйгөй чын. Албетте булар суу жетпей атса сурайт да. Булар жетпей аткан сууну албетте сурайт да булар. Негизи эми бул жерде райондун көйгөйүн ошо өйдө жактагылар эле коңшу мамлекет менен болгон келишимди карап чыгып эле бир эки пунктун алмаштырып койсо бүтөт экен да. Сиз дагы мынтип отурбайсыз, биз дагы мынтип келип жүрбөйбүз. Бул байкелер да өзүнүн полясынын эгиндерин сугарып эле жүрө бермек да. Буларды келишимде ошо азыркы талапка ылайык оңдоо бере турган болсо, булар бизге кайрылып келбейт. Биз буларга тиешелүү сууну жеткиребиз. Биз Ошо менен эле түбөлүк эмес чыгар, эми ал келишим болгондон кийин эми жыл сайын климат өзгөрөт, мөңгүлөрдүн агып эрip түшүшү да ар кандай болот. Анан эми суу тартыш болгондон кийин эми келишимди эле өзгөртүш керек болот да чын эле. Албетте өзгөртүш керек өзгөртүш. Ал эми облустук суу чарба башкармасы аталган райондогу жаралган маселе үчүн Манас районунда түзүлгөн Сууга суу федерациясынын салымы бар деп атады. Анткени аталган федерация сууга суу маселесин моюнга алып, анын эсебинен каналдарды жана арыктарды оңдоп түзөө иштерин дагы жүргүзмөк. Саламатсызбы, Болотбек мырза. Биз өткөнкү эфирибизде Талас облусунун Манас районунда барып дыйкандар менен жолугуп алардын көйгөйлөрүн угуп келгенбиз. Ошол эле учурда ал жакка барып ушул райондук суу чарба башкармалыгы менен да жолуга албай калганбыз. Анан бүгүн мынакей облустук башкармалыктын жетекчиси сиз экенсиз, сизге келип отурабыз. Ушул Талас облусундагы Манас районундагы көйгөйлөр боюнча, дыйкандарга суу жетишпегендиги боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Мен азыр билишиме караганда ошо ал жердеги федерация тейлеп аткан каналдын этегинде ал жерде 4 АВП бар. Ошо именно этектеги АВПнын дыйкандарында суу жетишпеген маселе, суу жетишпеген проблема пайда болуп маселе чыгып атат. Бул негизги себептердин бири Манас районунда мисалы эми водохранилищенин астында өзөн менен түз иштешпейт. Жогорку 3 райондой болуп туруп, Кара Бура, Бакаята, Талас райондой болуп, эгер өзөн менен түз иштесе, анда жаратылышка түздөн түз байланыш болмок. Жаратылыштан эгер суу келсе барып, суу келбесе барбайт дегендей. Азыркы күндө жогорку 3 райондо ошондой ситуация. Ал эми Манас районунда болсо, водохранилищенин алдында болгондон кийин, баягы айткандай гарантированный водообеспеченность болуш керек. Маселе жаралган себеби ал ошо жеринде чечилбей келген маселе. Эмне маселе? Биз убагында реформа деп суу ассоциациялары түзүлгөн. Андан кийин алардын кеңеши кошуну болуп туруп суу федерациялары түзүлгөн. Ошол максаты райондук суу чарба башкармасынан каналды башкы суу курулмасынан башкы суу ченөөчү чекти коюп, калган каналдарды өзүлөрүнүн баланска алып, мурдагыдай болуп райондук КОСко 3 тыйындан кубометр секундасына төлөп келсе, федерация болгондон кийин аны төлөбөйт дагы, өзүлөрү ошо төлөгөн акчаны өзүлөрүнүн ички чарба жумуштарына жумшаш керек болчу. Каналдарды ремонттоп, суу ченөөчү чектерди жасап, сооружениялерди куруп, мына негизги функциясы ушул болчу. Ошол жумуш жасалып, экинчи чоң милдети ал ошо жана вододеление деп коебуз, суу бөлүштүрүү. Ошону карап, культурасына жараша, аралыгына жараша, гектарына жараша, анан ушундай иштер жасалыш керек болчу. Но айткандай, к сожалению, ошондой жумуштар болбой. Баягы кайсы жерге барсаң, кайсы областка, кайсы районго барсаң да каналдын этегинде көйгөй бар. Ошондой эле ал жерде дагы ал каналдын этегиндеги айылда, Кеңеш айылында, Кызыл Жылдыз айылында ушундай маселе жаралып, бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет. Мен бул маселе боюнча атайын барып, Манас районуна, ошол суу ассоциацияларына да. Качан бардыңыз? Бир жумадан нарыраак болду го дейм, бир жума 10 күндөн мурун. Барып, ошол жерден сүйлөшүп, биринчи суу ассоциациялары менен чогуу туруп сүйлөштүк. Ал бүткөндөн кийин ошол жерден айтып, Кеңеш айылында маселе бар, силер дагы калгыла деп 4 ассоциациянын директору катышты. 4 менен калып дагы ушуну сүйлөштүк. Ошондо тиги азыркы сиз айткан көйгөй жаралып аткан маселе АВПнын директору да отурду, өйдөнкү 3 АВПнын директору да отурду.
Мен бир сыйра сурагандайын айттым, мен чечилүү жолу эми кандай деп тиги АВПнын директору да айтып атат, мага суу жетпей атат, суунун баарысы башынан жыгылат, каналга толтура жетиштүү болуп. Ал суу жетпейт. Ал суудун баарысы эле кайра эле жолдо калып калып атат. Деп ошону сүйлөшүп анан чечилүү жолун айттык. Анда вододеление болбой ата турган болсо, туура эмес болуп аткан болсо, анда райондук ОСК өткөрүп бергиле кайра. Биз алалы дагы, милдетин да алалы, анан жеткиргенди биз өзүбүздүн мойнубузга алалы. Бул сунушту алар колдобой койду. Себеби дейт, биз ОСК кайра өтө турган болсок, биз баягы төлөй турган төлөмдү төлөп калабыз. Ошондуктан биз өзүбүздө эле калат. Себеби эмне десем, биз техника алганбыз дейт, дагы алган турабыз дейт, ушундай кредит вопростор боюнча биз ошол жакты жабабыз ал акча менен дейт. Азыркы убакта районго суу сактагычтан канча куб суу бөлүнүп атат? Бул мындай болот. Суу сактагычтан бөлүнгөн сууну АВПлар районго заявка берет, район бизге заявка берет, биз ошону водохранилищеге берип туруп, водохранилищтен аштырып беребиз. Бүгүнкү күнү 14,5 куб суу алынып атат. Ошондой деп атышат. Бирок бизге айрылган дыйкандар, мураптар ошол жактагы негизи районго 25 куб суу керектелип атат деп айтып атышат да. Мындай болот. Заявка бергенде заявканы кыскартып коюп атышат, бизге жетпей калат ошол 14 куб суу. Жок, мындай болот. Биз бул заявка график деген жыл башталганда, вегетационный жыл деп коебуз. Апрелдин башында, быйыл мына 21-нде ачылдыбы суу. Кез-кез жылдары 10-да, 15-нде, 5-нде ачылып жүрөт, жаратылыш погодага жараша. Ошол ачылардын алдында атайын график түзүлөт. Ар бир 10 күндүккө канча суу керек. Мисалы 14, мына июндун 1-декадасы, анан 15, анан 12, 15 деп ушундай болуп туруп бөлүнөт. Ошол негиздердин баарысы райондогу суу ассоциациялардан алып туруп, анан кийин ООС бизге берет, райондук ООС. Ал эмненин негизинде? Ага да негиз бар. План водопользования деген түзүлүш керек. План водопользованияны эко сөз менен айтканда, эмне культура айдалат, канча суу аласың, кайсы мөөнөттө аласың деген ушундай бир сводный нерсе да бул. Мына ошону түзүш керек. Аны менин билишимче бир дагы суу ассоциациясы түзбөйт. Анда жакшы, бирок ошол учурда мисалы климатты эске алуу кандай болуп калат? Балким мисалы ошол куракчылык болуп кетет. Именно сиз азыр айткандай, Манас районуна климатты байлай албайбыз. Неге? Водохранилищеде суу турду. Жок. Күн өтө ысык болуп кетсе, мисалы. Кайра көбүрөөк суу ич керек болобу? Эгилген эгиндер. Ал мындай болот. Мисалы, жана график бир жылга түзүлүп атпайбы? Ошонун ичинде этегине прописывать этилет. Бул сиз айткан азыр эмеге форс-мажорный ситуацияга жараша ай сайын болбосо 10 күндө өзгөрүү болот деп. Ал все. 10 күн сайын ошол жана график өзгөрүлүп турат, Привязка болуп турат. Эмес, бир 20 кубту деле талап кылса болот экен да. Эгер каналга батса. Каналга батса. Эгер каналга батса. Бул ошондо дыйкандарга эми биз кантип суу жеткиребиз? Кече күнү мисалы Кызыл Жылдыз айылында эле 4 гектар жерди көрүп келдик, 2 гектар будай, 2 гектар беде. Суу жетпей калган, бедеси деле жарбай калган, будай деле комбайнга илинбей тургандай болуп калыптыр да, өспөй. Ошондой жерлерге кантип суу жеткиребиз? Биз мен айтпадым, бир жума мурун бардым деп. Ошондо дагы ушул көйгөйдү айттым да. Даже сурандым, бир 2-3 күндүн ичинде чечкиле. Бир жагына жыйынтык кылгыла. Маселени чечиш керек да. Туурабы? Анан 4 АВП бир федерацияны түзсө, 4-өсүн именно сиз айткан этегинде болсо, баш жагындагы 3 АВП биз ага суу бербейбиз. Ошол жерде эле сөз болду. Мен айттым. Баш жагындагыга да айттым. Анан ага бир гана жардам бергени ошонун жанындагы АВП экен, Мандалак АВПсы. Мен мейли мынча литр суу берип турайын деди менин көзүмчө. Ага алган экөө чыккан жок, кол жаап. Бирок биз өзүбүздүн дыйкандардан сууду арттыра албайбыз деп койду. Алардын өзүлөрүнүн навстречу кадамы болбосо, мен айткан 2 варианттын бирөөнү да колдобой койду. Или өзүңөр жеткиргиле сууну, болбосо райондук ООСко өткөрүп бергиле дедим. Каналды. Өткөрүп бергиле, биз жеткирели дедим. Экөөнү тең колдобой койду. Федерациянын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй албасыңар, анда сиздер кантип облусту башкарып отурасыздар? Так, федерациянын иши боюнча мындай. Суу ассоциацияларынын баары коомдук негизде түзүлгөндөр. Баягы суу системасында реформа деп тур. Анан ошондой эле өзүлөрүнүн мындай бир макулдугу менен федерациясы түзүлүп атат. Федерация менен райондук ООС жанагы каналды берип, мына 4 жылга, 5 жылга мен алам дагы, мен ошону иштетем деп милдетин алган.
Анан эми милдетин аткарыш керек да. Бул жерде федерация менен облустун ортосунда келишим бар да. Ооба. Ошол келишимдин негизинде жанагыча федерация иштеп ошол жерде федерация болуп турат да. Ал келишим болбосо ал федерациянын күчү деле жок болмок да. Так. Эчтеке кыла албайт болчу да. Антип өзүнчө бир коомчу болуп туруп эле анан кийин сууну башкарып калмак эле. Так. Анан ошол келишимде негизинде сиздер карадыңарбы? Не деп? Эми мынакей сенин деле ишиңде жүргөн мындай болчу. Сен өзүң бул жагын аткарбай атасың деген сөздөр болду беле? Мен түшүндүм сизди. Ал любой эле келишимде мындай бир пункт прописывать этилет да, бир тараптуу болуп туруп келишимди бузса болот деп. Туурабы? Ушуну айткан турасызбы? Бузса болот, андан тышкары эми милдеттенмелер да бар да. Келишимдердечи. Анан ошол милдеттенмелерин аткарып атабы, ошол боюнча да көзөмөл кылдыңарбы? Тип федерацияныбы? Федерацияны. Бул мындай болот. Былтыр дагы ушу маселе көтөрүлгөндө жылдын жыйынтыгы менен айтылганда биз айтканбыз, мына вегетация бүттү. Сугат мезгили бүттү. Эми давайте чечкиле дагы бир жагын өткүлө. Анан алар мына карайбыз, ана карайбыз болуп туруп, быйылкы жыл келди, кайра сугат мезгили башталып кетти. Азыр ушу кезде мисалы, давай сен токтот ишиңди. Да, всё, сен бир тараптуу биз келишимди биз бузабыз дегенде, мунун өзүндө уже маселе бар да. Мына биз жакшынакай иштеп аттык элек, минтип аттык элек, булар эми бир тараптуу биздин келишимди бузуштады. Өлкөбүздүн айыл жергесинде көпчүлүк тургундар дыйканчылык менен алектенишет. Ал эми суу тартыштын себебинен менетин көз алдында күйгүзүп алган дыйкандын күйүүтүнө дагы күбө болдук. Суу башында туруп сууга зар болгон дыйкандардын арманын тийиштүү тараптар чечип берет деген үмүт кылабыз. Сиздер менен Сокол Медиа маалымат агенттиги болду. Аман туруңуздар.